Саламатсыздарбы, эфирде Күн маек. Бүгүнкү чыгарылышыбызда жарандардын биометрикалык маалыматтарын тапшыруу кандай жүрүп жаткандыгы туурасында сөз кылабыз. Көрсөтүүбүздүн коногу биринчи вице-премьер-министр Темирбек Тайырбек Сарпашев. Саламатсызбы? Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мурзалиев алып барам. Эгерде ушул темада сиздерде кызыктуу суроолор болсо 3222 коду менен 557 32 телефонуна чалып, же 8660 кыска номерине СМС жөнөтүп берсеңиздер болот. Тайырбек мырза, алгачкы эле ушул сурообуз сиздин Баткен облусуна болгон иш сапарыңыз туурасында. Ошонун жыйынтыгы боюнча ошол жерде жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчилери менен жолукканыңызда бул шайлоочулардын конкреттүү санын участоктор менен биометрикалык маалыматтарга салыштырып тактагыла 15 августка чейин деп тапшырма койдуңуз да. Ушундай тапшырма койгонго эмне себеп болуп атат? Бүгүнкү күндө бизде бул пландык тапшырма. Анткени биз ушу 1 жыл мурда эле улуттук кеңеште кабыл алынгандан кийин биздин өкмөт тараптан мамлекеттик каттоо кызматы менен биргеликте бизде штаб түзүлгөн. Республикалык штаб биометрикалык маалыматтар чогултуу боюнча. Анан өзүңүздөр билесиздер, биометрикалык маалыматты чогултуу жалаң эле шайлоо үчүн эмес, башка мамлекетти башкарууга да керек болот. Бирок биринчи жолу биз анын пайдалануу процессин шайлоого пайдаланган турабыз. Ошондо бизде кабыл алынган тездетилген иш-чаралар кабыл алынган болчу. Анткени бизде 1 жылга аралыгында гана убактыбыз бар эле. Анын ичинде топтоп бүтүп, аны программага киргизип, аны тазалап, анан Борбор шайлоо комиссиясы менен биргеликте тизмени тактап чыгыш керек болчу. Ошол этапка азыр келип калдык. Биздин этаптардын экинчи этабы десек болот чогултуунун. Анткени биз ушул кезге чейин 2 миллион 600 миңге жакын жарандын биометрикалык маалыматын чогулттук. Аны борбордук жана биздин серверде обработканы өтүп атат, аяктап атат. Ушунун негизинде биз бүгүнкү күндө жерлерге Борбор шайлоо комиссиясы менен биргеликте биз тизмелерди таратып бердик. Биринчи версиясын таратып бердик. Анан жергиликтүү кеңештин, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө ошо тизмени үймө үй кыдырып, ким биометрикасын тапшыра элек болсо тапшыргыла деген тапшырма коюлду. Экинчиден, тапшырып, бирок тизмеге кирбей калгандарды тактап чыгуу, же болбосо биометрикасы жок болгондо ал кайсы жерде жашап жүрүшөт. Анткени көпчүлүк бөлүгү биз мына сиз өзүңүз айткандай кече Баткенди кыдырып келдим, бүгүн Ош шаарында, Ош областында жана ошондой эле биз республикалык жанагындай жыйын өткөрдүк, теле жыйын өткөздүк. Ошол жерде дагы биз региондорго тапшырма берилди. Негизинен жагдайды алып кала турган болсок, бул пландагы нерсе. Анткени биз мыйзам боюнча 15 августта биз шайлоонун тизмесин түзүп, шайлоочулардын тизмесин биометрикалык маалыматтар менен айкалыштырылган биометрикалык базасын тапшырган жарандардын ар бир участкага жайгаштырып аны 15 августта биз Борбор шайлоо комиссиясына беришибиз керек. Андан кийин Борбор шайлоо комиссиясы тигил же бул участокко мен добуш берем, жылдырам, же башка участкадан добуш берем дегендердин маалыматтарын алып, тиги бул участкага жылдыра баштайт. Бул процессте да бир топ убакыт алат. Ошондуктан бул жерде шашылыш эч кандай иш-чара жок, болгону гана пландуу нерсе. Экинчи этабы дегенибиз себеби биз мына бүгүн кыдырып келдик. Мына Лейлек районунда, Баткен райондорунда туруктуу жашап аткан жашоочулардын 93% биометрикалык базадан өтүп тизмеге кириптир. Мына биз бүгүн ошого күбө болдук. Эми 7%дын ар кандай себептери бар экен. Биз аларда жанагы бүгүнкү миграцияны, ички тышкы миграцияны чыгарып койдук. Анткени аларды көпчүлүгү Россияда экен, Бишкекте жүргөндөр бар экен, Казакстанда жүргөндөр бар экен. Анын баардыгы тең такталып атат жерлериндечи. 93%дан андан ашкан 7%дын ичинде көбүнчөсү паспорту жоктор жарандар бар экен. Айрымдары жарандыгы жок адамдар да бар экен. Андан сырткары бизде ошо турмушка жаңы чыгып келип, эски учету чыга элек келиндер бар экен. Ошонун баардыгын тактап, анан армияга кеткен балдардын саны бар экен. Ошонун баарын тактап чыгарышыптыр. Дээрлик бизде ушу Лейлек району, Баткен райондору жана биз тестирлөөгө деп атпайлыбы, жана сыноого. Эми биз ар бир айылдын ичинен бир 50-ден 100ге чейин адамды алып туруп сынайбыз да аппаратыбызды. Элдерди көндүрүп, операторду окутабыз. Ошого Баткен областы негизинен даяр болуп калыптыр. Ошондуктан биз 1 августтан деп аттык эле муну, жанагы тесттикти, тестирлөөнү. Бул биз ушу Баткен областынын 20-жылдардан эле баштап берели деп чечтик. Анткени ал областтар негизинен даяр болуп калды. Бул тестирлөө деген ошол биометрикалык маалымат чындап эле дал келеби, аппараттар кандай иштейт деген сөз да. Эми бизде мындай да, бул биометрикалык каттоо менен биринчи жолу шайлооду өткөзүп атабыз бизчи. Ошондуктан
Биринчиден биз 17 майда сынап алдык. Биз 3 айыл өкмөтүндө 7 участкада өткөзгөнбүз. Анан мына сиздер дагы чагылдырып бериңиздер. Чоң рахмат. Ушу ЛТРдин учурдан пайдаланып ЛТРдин редакциясында чоң рахмат айткым келет. Ушу башынан баштап эле сиздер бизге чоң жардам бердиңиздер. Сиздердин аудиторияңыз айыл жерде болгондуктан мында жыйынтыгында ушундай болду. Айыл жердегилердин жашап аткан 93% берип бүтүптүр да. Сиздерге чоң рахмат. Анан сыноонун бир жакшы жери биринчиден көп шайлоочулар бунун эмне экенин көрө элек. Алар бир жолу гана тапшырды биометрикалык маалыматты. Анан биз ар бир айылдан мындай деп чечтик. Ар бир айылдан 500ден 1000ге чейин, кээ бир жерде 700 шайлоочулар бар. Ошонун 100-150сүн чакырып келип шайлоо участкасына. Анын ичинде карысы да болсун, жашы да болсун, айылы да болсун, орто жашы болсун дегенде студенттер да болсун. Ошолор чакырып келип биз 100ден 150ге чейин ар бир шайлоо участкасында Кыргызстан боюнча бардык шайлоо участкаларында биз сыноо өткөзөбүз. Биринчиси ошол биздин аппараттуулар кандай иштейт, операторлорубуз кандай иштейт, анткени аларды окутуш керек да. Үчүнчүдөн шайлоого келген жарандар аны кандай иштеген өздөрү да көрүп кетиш керек. Анткени көпчүлүк убактарда шайлоо учурунда гана кездешпестен биздин аппараттар менен алар ошо шайлоого чейин де бир жолу, эки жолу көрүп алсын деген ниет менен жасап атабыз. Төртүнчүдөн биздин биометрикалык базабыз канчалык сапаттуу экендигин текшере алабыз. Мисалы үчүн биз 17 майда өткөзгөндө баягы мындан 2 ай болуп калды. Ошондо биз сынап атканда 2 гана пайыз жарандар биометрикалык маалыматты өтө албай калды. То есть 100 адамдан 2 адам өтө албай калды, 1000 адамдан 20 адам өтө албай калды. Бул көрсөткүч абдан эле жакшы, бирок биз бир дагы адам өтө албай тургандай кылып жеткизишибиз керек да. Өтө албай калды дегенде ошол биометрикалык маалыматын тапшырган, бирок аппаратка түшпөй калдыбы? Аппаратка түшкөн, аппараттан тапты. Аппараттан баары табылды. Түшкөндөрдүн баары табылды. Бирок ал жерде мындай жашы улгайган адамдар бар экен, же болбосо колу менен кир жууган эжекелер дагы колун тагы жакшы окуй албай койду да аппарат. Андан кийин программаны дагы биз жакшырттык ошонун негизинде. Эми жаңылатылган баягы ыкма менен жаңылатылган ыкма менен дагы бир текшерип көрөлү деп атабыз. Азыркы текшергенде жакшы чыгып атат. Баягы шаардан дагы текшерип көрөлү. Ошого караганда. Анан эми бирок аны текшерип көрмөйүнчө болбойт. Анткени билесизби, бүгүнкү күндө биометрикалык шайлоо өткөргөн боюнча идеологиялык жактан айрым бир саясатчылар каршы болуп атат. Алар өздөрү ачык чыгып айткысы келишпейт дагы. Булар кандайдыр бир саясатчыларды жалдап, же болбосо бир массалык маалымат каражаттарынын айрым өкүлдөрүн жалдап, же болбосо кандайдыр бир өкмөттүк эмес уюмдар аркылуу ошолордун оозу менен айттыртып, бирок эскиче эле шайлоо өткөзбөйлүбү деген мындай комуз менен угузуп атат да. Муну мындай кылганга болбойт. Мыйзам кабыл алынды. Артка кетпейбиз. Анткени биз артка жол жок. Биз таза шайлоо өткөзөбүз. Алардын ою эмне болуп атат? Алардын ою эптеп кайра эски жол менен, уурлук жолу менен парламентке келебиз деген урмаланган шайлоо менен келебиз деп атат. Тайрым мырза, кечиресиз, түз байланышта эле көрүшүбүз бар экен. Суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Мен Нокат районунан чыгып атам. Угуп атабыз. Мына биометрикалык деген биз жакта шайлоо болду, депутаттардын шайлоосу. Теге эле таза өткөн жок. Бирөөнүн немеси жөн эле пул менен бериле кечке маалы только пул айдап өтүп кетти. Тагыраак адресиңизди айтып коесузбу? Эч ким тааныбаган эле башка жактан. Тагыраак адресиңизди айтып коюңузчу. Кылыч мырза, мен сизге айтпаган үчүн айтып коеюн. Нокат районунан Көктелден. Рахмат. Нокат районунун Көкбелинде биометрикалык шайлоо өткөн жок. Мен так айтып кетейин, айрымдары шайлоо өтсө эле демек биометрика өтөт деп айтып ойлошу мүмкүн. Биз бүгүнкү күндө болгону 7 шайлоо участкасында сынап көрдүк. Бул Кара Суу районундагы Сары Кулат айыл өкмөтүндө 4 участка болду. Баш аягы 4000 шайлоочу катышты. Андан сырткары Талас областынын Бакыян айыл өкмөтүндө 1 участокто болду, 1100 шайлоочу катышты, 1200дөн. Андан сырткары Кызыл Дыйкан айыл өкмөтүндө Чүй областынын Жайыл районунда болду. 3 жерде гана биз биометрикалык шайлоо өттүк. А бул эжеке чалып аткан жер мүмкүн эски ыкма менен өтүп, жана актетпай акча менен эле бүтүрүп койду деп. Бул биз биометрикалык менен өткөзө турган болсок, акча жардам бербейт. Бюллетенди пачкалап тыштай албайт. Бул карусел менен айланпа жолу менен өткөзө албайт. Ошондуктан биз жана сиз эжекеси айткандай шайлоо болбосун деп биз биометрикалык системаны киргизип, бир адам бир гана жолу шайлоого келе алсын, бир гана жолу добуш бере алсын, экиден бюллетен алганга болбойт. Ушунун баардыгына бөгөт Кудай буйрса коебуз деп атабыз. Ошондуктан сиз өткөн участокто шайлоо биометрикалык жок өттү. Ошондуктан жанагындай сиз нааразы болгон
нерселер пайда болду. Эми кийинки шайлоодо сөзсүз келиңиз, мына жакында парламент шайлоо болот. Ошондо биометрикалык маалымат менен өткөн шайлоонун айырмасын, мурдагы шайлоого караганда айырмасын сиз так өзүңүз көзүңүз менен көрө аласыз. Рахмат. Ошол ушундан улам бүгүнкү маалыматтарды окуп отуруп, ошол маалыматтардын негизинде суроо бергим келип турат да. Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы менен мамлекеттик каттоо кызматы шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча кайчы пикирге келишти да? Шайлоодо кайсыл органдын тизмеси колдонулат негизинен эле? Эми бул мен аны мен да окудум, бирок мен кесе айтар элем, биз эч кандай талаш жок. Борбордук шайлоо комиссиясы менен биз бүгүнкү күндө дагы жана жер жерлерге таратып берген тизме негиз кылып биз Борбордук шайлоо комиссиясынын тизмесин алдык. Ал жерде талаш жок. Мүмкүн КРСтин айрым бир кызматкерлери кандайдыр билдирүү жасай берген болушу мүмкүн, бирок официалдуу деңгээлде мына бүгүнкү күндө мен Туйгунал Дүйшеналиевич менен биз күн алыс байланышып турабыз. Бизде эч кандай карама каршылык жок. Негизинен Борбордук шайлоо комиссиясынын тизмесинин бир жакшы жери ал жерде жана пин коддору менен жазылган. Буга чейин өтүп келген. Бирок ал албетте өзү деле макул, аны биз актуалдаштырышыбыз керек. Жокторду чыгарып коюшубуз керек. Анын ичинен тазалаганга бир чогуу кызматташы менен иш алып барабыз. Бул жерде талаш жок. Ушул суроого кайра токтолобуз. Аз түз байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак. Саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Токтогул районунан чыгып атам. Угуп атабыз. Тайырбек Тушакевич, мен сизге бир суроом бар эле да. Бериңиз. Бул биометрикалык маалыматты азыр сиз айтып атпайсызбы, бирөөлөр жалдап анан ушундай эме болуп атып. Мен айтат элем да, мисалы да, Токтогул районунда эң эле элементарный детский стоматолог деген жок, логопед деген жок. Ал ушу биометрикага кеткен көп ушу чыгымдарды мен ойлойм да, ушу чогуу райондорго ушуга окшогон мисалы томография аппараттарын коюп койсо болот беле дейм да, ошончо канча акча коротпойчу. Рахмат телегөрүүчүбүз. Жараныбыз дагы өзүнүн жарандык позициясын айтты да. Позициясын айтты. Мен бирок айтып кетчү нерсе коомго белгилүү болуш керек. Бул маалыматтарды айтып коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө биометрикалык каттоону жыйноого, топтоого мамлекеттик бюджеттен болгону жанагы аппараттарга жумшалды 260 миллион сом. Андан сырткары Япония бүгүн бизде шайлоо өткөзгөнгө 5-6 миллион доллар, башкача айтканда 270 миллион сом акча бөлүп берди. Бул гранттык негизде? Гранттык негизде, эч кандай кредит эмес, гранттык негизде бөлүп берди. Мына биринчи комплекттер бизде эртең бүрсүгүнө келип түшөт. 15-тен баштап түшө баштайт. 3000 компьютер, 3000 комплект баардыгы тең. Телевизордон 2500 телевизор жана мониторлор ар бир шайлоо участкасында чоң-чоң шайлоочулардын өңүтүсүн көрүнүп туруш үчүн баарына. Андан сырткары Корея өлкөсү дагы 5,5 миллион, 6 миллион доллар каражат берди. Евросоюз бизге 10 миллион евро каражат берди. Ошондуктан бизге каражаттардын өткөзүп аткан каражаттардын 90%-ын биз гранттык негизде ушу Кыргыз мамлекети демократиялык өлкө курсун, шайлоолорду таза өткөзсүн деген нерсе менен айтабыз да. Анан кийин мына карындашым болсо керек, Токтогулдан аны айтып атканда мен айтып кетер элем. Бул жерде баардык нерсени акча менен ченесе болот, өлкөдө көп нерсени. Бирок эркиндикти, калыстыкты эч бир чембирдиги жок. Калыстыктын чембирдиги жок. Эркиндиктин чембирдиги бүгүнкү күнгө чейин адамзат өлчөй элек. Эркиндиктин өлчөмү тилекке каршы 2010 жылы биздин эр азаматтарыбыз ушу добушун бере албай, добуш үчүн күрөшүп курман болгон адамдар бар. Анткени ошол кездеги бийлик адамдардын добушун эске албастан, каалаганча бурмалап отуруп, калыс жоктуктан 2 жолу биздин Кыргызстанда төңкөрүш болду, бийлик алмашты. Ошондуктан теориялык жактан бийлик деле, бүгүнкү бийлик деле биз эскиче өткөнгө кызыктар деле болсок болмок. Анткени биз эми бийликте болгондон кийин сактап калыш үчүн биз деле ошол амалга барсак болмок, теориялык жактан. Бирок ага биз барбайбыз деп чечтик. Мына президент Алмаз Шаршенович буну 1 жыл мурда айтып, жарыялап, баардыгыбызга тапшырма болгондон кийин биз аткарып атабыз. Анын идеянын аркасында эмне турат? Эң башкысы кандай бийлик келбесин, ушу калыс биз шайлоо өткөзүп беришибиз керек. Анткени буга чейин 20 жылдын ичинде качандыр бир кезде бурмаланган шайлоого, бюллетень уурдалгандарга, уурулук жол менен бийликке келгендерге чекит коюшубуз керек болчу. Ошондуктан биз мына бүгүнкү күндөгү парламенттик шайлоону ушундай ыкма менен өткөрөлүп атабыз. Албетте, мына биз бүгүнкү күнгө чейин көп жерлерде социалдык маселелер чечилбей атат, мектептердин маселеси чечилбей атат. Бирок ал үчүн эгерде бийлик калыс болбосо, мурдагы үй бүлөлүк башкаруу менен жүргөн бийлик миллиардтаган сом долларларды көтөрүп кетпедиби? Анын эмне себебинен болду? Алар ошо шайлоону бурмалоо жолу менен өтүп, бурмалоо жолу менен келип,
Урлар келип мамлекетти тоноп туруп кетишпеди. Ошондуктан социалдык маселелер баары чечилет. Бирок бийлик калыс болсун десек, бийлик элдин колдо тапсын десек, анда биз сөзсүз түрдө ачык айкын шайлоого барышыбыз керек. Ушул сиздин сөзүңүз эле толуктайда, эгерде таза шайлоо менен таза адамдар бийликке келсе, элдин каражаты элдин өзүндө калат. Ооба. Ушул мына бүгүнкү күндө мына дагы бир кошумча айта кетейин. Мындан мурда жер гени 300 сомго сатылган кезинде. Баардыгыбыз билебиз, туурабы? Бүгүнкү күндө ачык айкын аукцион жасап туруп 100 миллион долларга саттык. Мамлекеттин куржуна келип түштү. Ага биз мына президенттин тапшырмасы менен 100 мектепти жаңыдан салып, Кыргызстан боюнча 100 мектепти капиталдык ремонттон өткөргөнбүз. 200 мектепке жетет ушул акчачы. ошол жер үйдүн акчасы. Жер үйдүн акчасы эле. Кыргызстан боюнча 200 мектепти, 100 мектепти жаңы салганга 100 мектепти. Ал эми мындан 5-6 жыл мурда ошол эле чакан үй бүлөнүн мүчөлөрү 300 сомго сатып, калганын ортодогу кыргызча айтканда шапкесин чөнтөгөнү кымырып кетип атканын биз унчуккан жокпуз. Анткени алар бийликти уурдулук жол менен алышкан. Ошондуктан бул жерде айта кетчү нерсе, ачык айкын болгон жерде гана береке болот, ачык айкын болгон жерде социалдык маселелер чечилет. Рахмат. Түз байланышта деле көрүүчүбүз бар экен, суроосун угуп алсак, саламатсызбы? Өзүңүз тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Угутабыз, сиз сурооңузду берсеңиз болот. Алло, мен Куршаттан. Угутабыз. Мен неме Москвадагылар биокемия өтпөй калсаган болот. Же Куршап келгенде өтө. Рахмат. Биз жаңы жылдын астында, эгер балаңыз бир жолу келип кеткен болсо, Москвадан Бишкекке, биз аэропорттон алардын биометрикалык базасын алып калдык. Эгер ага катыша албай кала турган болсо, анда сөзсүз түрдө Москвада бизде бар. Москва шаарында 2 комплектибиз бар. Новосибирск, Свердловск шаарларында бизде биометрикалык тапшыра турган мүмкүнчүлүктөр бар. Ал жерге келип тапшырса болот. Ал эми Кыргызстанга келип калса, жакынкы биометрикалык база тапшыруучу пунктка барып тапшырып койсо болот. Эгер ал шайлоого катышып добуш берем дей турган болсо, анда Москвада консулдук учетто турган болсо, ал жерде шайлоо участкасы ачылат, ага добуш берүү мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан Кыргызстан жаран эгерде Россияда болсо да анын шайлоо кепилдиктери сакталат. Рахмат. Биз жанагы эле теманы улай Тойгуналы мырзанын айткан сөзүн мен цитата келтиргим келип турат да. Анда мынтип айтат: каттоо кызматы тизмени жарандардын каттоосуна карап түзүшкөн. Ал боюнча шайлоо өткөрсөк, добуш берүүгө келгенде 1,5 миллиондон ашуун эл келип, шайлоо дареги боюнча добуш беребиз деп чыгышат. Демек, мына улам бизде бул жолку шайлоодо жарандардын жашаган жери менен катталган жеринде шайлоого катышабыз деген маселе жаралышы мүмкүн экен да, туурабы? Ооба, туура. Бул маселени кантип чечесиз? Бул боюнча бизде бул маселе бар. Түшүнүк дагы бар. Анткени биз башынан баштаганда туура Тойгуналы Дүйшөлович эң башта 1 жыл мурда айткан, биометрикалык каттоону силер участок боюнча чогулткула депчи. Ар бир айыл участок боюнча чогултсаңар жеңил болот деген. Бирок эми ал убакта абдан татаал нерселер көп болду, каршы тургандар да көп болду. Ошондуктан биз ар бир жарандын катталган жеринен эмес, аэропорттордон, башка ооруканалардан, адамдардын көбүрөөк топтолгон жерлерден топтой баштабадык. Анткени ал убакта башында каршы тургандар көп болду. Анан кийин бара мына бүгүнкү күндө чогулгандан кийин адрестик регистр менен, ошол эле Борбор шайлоо комиссиясындагы участкалык менен азыр ошону таратып бердик. Биз макулбуз, ага эч кандай каршылык деле жок. Болгону гана анын өзүнүн көз карашын бир аз кеңирээк айтып атат. Аны бул кандайдыр бир иштөө процесси десек болот. Мындай бир келишпестик талаш жок. Болгону гана биз иш пландарына корректировка киргизип, мына жакынкы бир жарым айдын ичинде толук кандуу тизме түзгөнгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми жарандар биометрикалык маалымат тапшырган жарандар шайлоого кантип барышат? Өзү жашаган участок боюнча барабы, же биометрикалык маалымат тапшырган жерине барып тапшырышабы? Жок, өзүнүн жашаган жеринен барат. Өзүнүн жашаган жеринде кайсы жерде паспортунда кайсы прописка көрсөтүлгөн болсо, ошол жерге барып, ошол жерден шайлоо өтөт. Анткени биз борбордоштургандан кийин биз ошол ар бир шайлоо участкасын таратып бербедикпи? Азыр биз жергиликтүү үчүн мен кыдырып жүрөм азыр. Биз азыр 1-июлда тизмелерди таратып бердик. Ар бир участкалык шайлоо комиссиясынын bir айылда мисалы үчүн 500 киши тизмеде болсо, ошо 500 кишинин тизмесин бердик. Борбор шайлоо комиссиясынын тизмесин. Жер которгондор кантет? Жер которгондор, эгерде мисалы үчүн сиз бүгүнкү күндө Бишкекте добуш иштеп атпайсызбы? Эгерде сиздин пропискаңыз бул жерде болсо, бирок шайлоо күнү Бишкекке барып добуш берем деп калсаңыз, анда 15 күн калганга чейин, шайлоого 15 күн калганга чейин сиз ошо жашап аткан жериңиздеги участкалык комиссияга арыз берсеңиз, сиздин тизмеңизди ошол Бишкек шаарынын каалаган участкасына апарып коюп коет.
Рахмат. Шайлоо бүткөндөн кайрап келип коет. Рахмат. Түз байланышта телегөрүүчүбүз бар экен. Бул темага дагы кайрылабыз. Суроосун угуп алалы көрүүчүбүздүн. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Ош областынын Окот районунан чалып жатам. Угуп атабыз. Менде мындай суроо бар эле. Мен да ошол биометриканын оператору болуп иштейм. Анан мен көпчүлүк жарандар баягындай суроо берип атат. Көпчүлүгү баягы тере менен фамилия болгондор бар да. Мен жакында паспортумду алмаштыргам, аны кара тилге келишкендер. Анан мен азыр бул менен өтсөм, кийинки паспорт менен дагы өтөмбү деп суроо берип атышат да. Анан мен биз бир жолу жаңы паспорт алгандан кийин анан өтсөм деп ошол көпчүлүк кайдыгерликтеги бар болуп атат. Бул жерде кээ бир адамдар баягындай болуп атат. Мен жок, мен өтпөйм, бул силерге кайдан өзүңөр бул жерде эле бүтүрүп коюп атасыңар деп атат. Ушул суроого жооп берсеңиздер. Рахмат. Мен түшүнүмө караганда Бул жерде айрым жарандар баягы кара тизмеге катталып калгандыгына байланыштуу аты жөнүн фамилиясын өзгөртүп атпайбы? өзгөртүп атат, ооба. Эми ошолор кантип биометрикалык маалыматты Алар өтөшөт? паспортун алды да. Жаңы алышты. Жаңы алды. Жаңы алгандан кийин ошо жаңы паспорт менен өтпөйбү. Анткени ал паспорт акыркы паспорту бар да. Өзгөртүлгөндөн кийин эле паспорту бар, ал жерде идентификацион номери бар, аты жөнү турат, адреси турат. Ошол адрес менен эле өтө берсе, шайлоого ошол тизме менен кире берет. Эгерде мурдагысы булар айтып атат эми, мен түшүнгөн боюнча биротоло жаңы паспортун жаңыртып алгандан кийин өтөйүн дегендер да бар деп атат. Ооба. Андай боло турган болсо, анда болгону гана бир чектөө коюлат, сиз шайлоого ошо кирбеген адам шайлоого катышуу укугунан ажырайт. Калганы жарандар катары жүрө берет, бирок негизинен тапшырып койсо, анын толук кандуу укугу болмок. эми ушул жерде дагы бир кызыктай жагдай пайда болот да. Мисалы бир жаран биометрикалык маалыматын тапшырды. Ооба. Бирок ошол тапшыргандан кийин кара тизмеге түшүп калып туруп, аты жөнүн өзгөрттү. Анда кандай болот? Кайра дагы жол тапшырыш керек. Дагы тапшырыш керек болот. Өзгөрттү дагы. Өзгөрттү. Өзгөрткөндөн кийин ал тиги биздин базада кийинки фамилиясы да чагылдырылган да. Өзгөрткөндөн кийин анткени бизде биометрикалык база эмес, жалаң эле. Бизде бирдиктүү система бар да, ГРСте. Мамлекеттик каттоо кызматында. Ал жерде 6,5 миллион паспорт жарандардын паспорт алган маалыматтары бар. 2,5 миллион жарандын кыймылсыз мүлкүнүн маалыматы бар. Биометрикалык маалымат бар. Бул баары бири менен айкалышып иштейт. Ошондуктан фамилиясын өзгөрткөн күндө дагы мурдагы фамилиясы, кийинки фамилиясы биздин базада болот. Ошо базадан таап чыгат. Эч кандай жерден Кыйынчылык жаралбайт, Кыйынчылык жаралбайт. Чындыгында ушул системаны киргизип жатканда биз көптөгөн жеңилдиктерди жаратабыз деп айткансыздар да. Мисалы ошол эле убакта шайлоо, бул шайлоо бир эле жеңилдик да. Андан сырткарыдан көп нерселер бар. Ошол эле учурда менде мындай суроо пайда болуп турат да. Ушундай жеңилдиктердин ичинде бирдиктүү база түзүлүп жаткандан кийин, кайсыл бир жаран жер которгондон кийин ошол жерге барып туруп эле шайлоо укугуна ээ болсо болобу? Анткени база бир да. Мисалы мен Ошто турам азыр, Бишкек ошол күнү Бишкекке барып калдым, Бишкектен арыз жазбай туруп эле түз барып туруп шайлаган укугум болбойбу? Анткени база бир да. База бир, туура. Бирок бир жерде бул техникалык жактан эгер убакыт болсо түшүндүрө кетейин. Биздин базабыз чогулткан 2,5 миллион 600 миң базабыз бир тазалап бүт баарын. Азыр бүгүн тазалап бүттүк да. Тазалап туруп сейфтин ичине салып койдук. Сейфке эч ким кире албайт азыр. Сейф деген жанагы безопасность деп айтат. Коопсуздук үчүн биз сейфтине салып койдук дагы. Биз шайлоого ошонун көчүрмөсүн ар бир участокко 1500дөн кылып бөлүп туруп пайдаланабыз. Көчүрмөсүн пайдаланабыз. Оригиналы терде турат. Сервер деп коет да, биз кыргызча сейф деп атабыз, үкөк. Ал эми эгерде биз шайлоону сиз айткандай баардык жерге каалаган жериңе добуш бере берсең болот, анда бизде локальный сет менен ар бир ошо 2500 туташтырыш керек центральный серверге. Анда биздин жана сейфибизде 2500 тешик пайда болот бир күндө. Ошо шайлоо күнү. Анда биз 2500 тешик болгондо ошол жерге хакерлердин кирип кетип, бир тешиктен кирип, ошол ичине вирус жөнөтүү коркунучу бар. Анда шайлоо жүрүп аткан маалда атайын диверсия кылып, айрым бир хакерлер ошо центральный серверди талкалашы мүмкүн. Диверсия жөнөтүп. Ошондуктан биз шайлоонун жүрүш үчүн аны катып коюп тура берсин, биз анын көчүрмөсүн алып барып шайлоо участкаларына берип атканбыз. Буну Монголияда ушундай кылышкан. Эң негизинен базаны чогултуп, анын көчүрмөсүн ар бир шайлоо участкасына пайдаланган. Качандыр бир кезде. Бирок мындайда дагы бир жагы бар. Бүгүнкү күндө бара-бара ушуга жетебиз качандыр бир кезде. Мүмкүн 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, элдер шайлоого ишене баштаганда. Бүгүнкү күндө шайлоого ишенбеши мүмкүн. Эгерде сиз бир участокто шаарда ыңгайлуу да, шаарда шайлоого ыңгайлуу. Бир участокто шайлоочулардын саны 4000ге чыгып кетиши мүмкүн. Сөзсүз түрдө анда бийлик муну жасады деп күнөөлөйт. Аны бир далилдеш татаал болот.
бир нерсени түшүнүңүз. Ошондуктан экинчи бизди токтоткон ушул жагы. Азыр деле айтып атпайлыбы, жана автоматтык түрдө эсептей турган машиналарды коюп атабыз шайлоодо. Алар бирден гана бюллетень саласың, мурдагыдай 2 бюллетень окубайт, уже чыгарып коет 2 бюллетень салсаң. Анан ошо бюллетенди дагы эсептегенине макул болбостон мыйзамга жазып атпайбы? Автоматтык эсептеп бүткөндөн кийин ачып туруп урнаны. Колго эсептеп туруп, анан кийин жыйынтыгын чыгарат деп. Эгерде экөөнүн айырмасы чыгып калса, 1де 2 чыгып калышы мүмкүн, аппарат деле жаңылып калышы мүмкүн. Анда колго эсептелген оригиналды эсептелет деп мыйзамга жазды. Ушу саналган бюллетенге ишенбей аткандан кийин биздин анткени шайлоодон көңүлү калды, муну түшүнсө болот. Шайлоону бурмалай берип биз элибизде деградация кылып алдык эмес шайлоого болгон мамилесин. Ошондуктан бүгүнкү күндө жанагы шайлоого барсак, анда сөзсүз түрдө күмөн жаратат. Бүгүнкү күндө эле айтып атат, бүгүнкү күндө ушул өкмөт биометриканы киргизип атат, муну өзүнүн жанагындай кылып айланчылыктар үчүн пайдаланышы мүмкүн деп туруп. Андай жок, мүмкүн эмес. Анткени бюллетендер ошол жеринде саналат. 2500 участок болсо, ошол ар биринин жеринде саналып, борбордук бийликке болгону протоколдор гана келет. Жеринде саналат, жеринде шайлоо өтөт. Ошондуктан эч бир оңдогонго мүмкүн эмес бул жерде. Теориялык жакта, практикалык жакта мүмкүн эмес. Булар баягы мен ойлоп атам, ушул саясий күчтөр, саясий партиялар мурдагы ыкма менен өтүп жүргөндөр. Ошол кандайдыр бир шылтоотап, эскиче өткөзгүсү келип атат да. Ошондуктан эле жасап атат. Андан башка бул жерде башка мындай себеп жок болчу. Себеп жок да. Рахмат. Түз байланышта телегөрүүчүбүз бар экен, суроосун угулалы. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум. Мен Өзбекстанданмын. Бугутабы сизди? Тайынбек Сарпашевке bir iltimasım var. Baldızım turmuşqa çıkıp köyüne tüketkenmen keyin aldığım köyüne men baldarı uyda bermey koyuştu. Şu çek alışka yardım beresmi zararlarını ayırından. Rahmat. Çekti uy yok, azı kıynalıp yürüşür. Sizden iltimas yardım beresmi de. Рахмат сурооңузга. Мен эстедим бул аксакалдын берген суроосун. Мен жанагы квартираны бөлүштүрүү боюнча комиссиянын төрагасы болуп турганда ошол баягы справканда Өзбекстандан алынган экен, жарада тууралуу же болбосо үй бүлөсү өтүп кетип, балдарына квартира берилүү деген бир немелер, маселелер болгондо, анан биз комиссиялык маселе деңгээлде караганбыз. Эгерде комиссия бүгүнкү күндө жумушун аяктап калган, эгерде комиссиянын жыйынтыгы боюнча үй берилген болбойт дей турган болсо, мен жалгыз председатель катары эчтеке кыла албайм. Анткени баардыгы тең ал жерде ачык айкын депутаттардын катышуусу менен, жергиликтүү бийликтин катышуусу менен өткөн. Эгерде кандайдыр бир дагы кошумча жагдай пайда болгон болсо, далили үчүн, анда ошо комиссияга арызын жазса болот. Ал жерден карап чыкканга биз даярбыз. Рахмат. Ошол биометриканы темасын улай эле да, шайлоодо кайсыл органдын баягы тизмеси колдонулат? Мамлекеттик каттоо кызматынын тизмеси колдонулабы же БШКнын тизмеси катталат? Негизи мыйзам боюнча тизмени түзүүгө мамлекеттик каттоо кызматы жооп берет, бүгүнкү мыйзам боюнча. Бирок биздин өткөн мезгил болуп аткандыктан биз ошо Борбор шайлоо комиссиясынын тизмесин база кылып алдык, негиз кылып алдык. Ошонун негизин тазалайлы дедик. Барын бар, жорун жок кылып, жок болсо жок. Иммиграцияда жүрүшкө кетип калган болсо кетип калды деп тазалап, ага жаңы түшкөн адамдарды кошуп туруп, ошол бүгүнкү күндө Борбор шайлоо комиссиясында колдонуп келген тизменин негизин кылып алып, бирок ага өзгөртүүлөр менен биз ошол мамлекеттик каттоо кызматы жооп берет. Эгерде тизме начар болуп кала турган болсо, буга чейин Борбор шайлоо комиссиясы жооп берчү, азыр жоопкерчиликти ошо өкмөткө, башкача айтканда өкмөттүн органы болгон мамлекеттик каттоо кызматы тизмеге жооп берет. Ушул биометрикалык маалыматтарды чогултуунун бир себеби баягы тизмеде жүргөн өлүк жандарды тизмеден чыгарууда. Ошондой өлүк жандар шайлоого катышып жүрдү. Ошондой эле өлүк жандар деп бирөөлөргө катуу тийиши мүмкүн, бирок чындыгында эле ошондой да, тазалоо. Ошондой эле тизмедеги адамдар мамлекет тарабынан кандайдыр бир жеңилдиктерди алып жүрдү да. Ошол биометрикалык каттоонун жүрүшүндө ошондой фактылар аныкталдыбы? Бүгүн деле чыгып атат, тазаланып атат. Эми биз сиз айткандай коррупциялык элементтер болду, болбоду, бул дагы текшерүү жөнөтөбүз. Анткени мына биз 25-июнда жана программа коюлбедиби? iZAKS деген автоматташтырылган ЗАГС системасы коюлгенде 111 000 адамдын жарандын каза болгондугу тууралуу маалымат чыкты. Эми ал тизмеде канчасы бар, канчасы такталып атат. Андан сырткары ошолордун ичинен канчасы соцфонддо пенсия алып жүргөн.
жеңилдиктерди алып жүрүшкөн. жеңилдиктерди алып жүргөн. Ошонун баары такталат дагы анан жана коррупциялык элементтерге биринчи сокку урулат. Мына ушул биометриканын жана сиз айтып атпайсызбы, көп жеңилдиктерди берет. Алардын бири мына ушул коррупцияга болгон сокку. Анткени арын бир биз айтпайбыз соцфонддун башкы органдар киришкен деп. Жердегилер деле жергиликтүү бийлик органдары деле 1-2 айлыгын, 1 ай 2 пенсиясын, 3 пенсиясын алса деле 4 миңден болсо 12 миң сом, 10 киши болсо 120 миң, 100 киши болсо 1 миллион 200 миң сом мамлекетке зыян келип атат. Бул массалык түрдө да болушу мүмкүн. Анткени бизде 560 миңден ашык пенсионерлер бар. Ошондуктан бул жерде абдан баягы тазаланганга жардам берет. Анан сиз айткандай азыр тизмени тактап атат. Баардык мамлекеттик органдар бүгүнкү күндө өзгөчө жергиликтүү органдарга мен рахмат айтышым керек, жакшы иштеп атышат. Дагы аракетти кылышыбыз керек муну тазалаганга. Ошол жерде эле тизмени тазалап атканда дагы сиз айткан жанагы каза болгон адамдар, андан кийин эркинден ажыратылган адамдар бар экен, армияга кеткендер бар экен, ошонун баардыгын тазаланып, мына кечээ мен Исфана шаарында болдум. Ошол жерде Исфана шаарынын жетекчилиги айтты. Мен сурадым да, силерде 14 миң шайлоочу бар деп эсептеп жүрдү эле. 9 миң эле шайлоочулар бар десем, туура 9 миң эле шайлоочу болгон бизде. Анан баягы шаардын статусун сактап калыш үчүн 2009-жылы ошо 14 миң шайлоочун бар деп жаздырып койгон. Ошол кезде бийлик деп мойнуна алды. Демек, бизде искусстволук түрдө 6 миң 7 миңге чейин чоңойтуп келген жерлер бар. Ошого жараша дотация берилип келген, ошого жараша стимулирующий гранттар берилип келген. А биз жана мамлекеттик башкарууду оптималдаштыруу үчүн ушул болгон цифралар бизге таянабыз кийин. Мына акыркы кала турган биздин маалыматтар, биометрик маалыматтар, так маалыматтар десек болот. Анткени баардыгына булар макул. Жергиликтүү бийлик да макул болду. Ошол ГРЭС системасындагы биометрика базадагы буну так чыкты. Ошондуктан мамлекетти башкарууга абдан жакшы жөнөкөйлөштүрөт жана жардам берет. Тайрек мырза, убактыбыз аз калып баратат. Кыска жооп берсеңиз. Ушул жерде мен БШКнын төрагасынын дагы бир айткан сөзүн айтып кетким келип атат да. Анда мынтип айтылат да. Биометрикалык маалымат тапшыргандардын 1 миллионунун маалыматтары БШКнын маалыматтары менен дал келди. Дагы 1 миллионго чукул маалыматтарда орфографиялык каталар кеткен деп. Дагы 1,5 миллионго чукул маалыматтар бүгүнкү күндө баягы иштелип жатат. Орусча айтканда обработка болуп жатат депчи. Ушул орфографиялык каталар эмнеден улам келип чыгып атат? Анан бул шайлоого кандайдыр бир таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Жок, бул иштик процесс, рабочий процесс деп коет орусча. Буну ошол биз чыкты да. Буга чейин маалым болбой турган нерсе ачык айкынга чыгып атат. Мисалы үчүн мен өзүмдү деле ала турган болсом, мен Борбор шайлоо комиссиясында Тайырбек деп, ыысы жок, меники Тайырбек деп жазылат да. Мындай и менен эле жазылып кеткен катты алып жүрүптүрмүн. Мен ушул менен добуш берип жүргөм бүгүнкү күнгө чейин. Бирок бүгүнкү күндө биометрикалык базаны алып чыкканда мен паспорттук негизде гана жазылыш керек да. Мен паспортуна кандай жазылса, мен шайлоо участкамда ошондой фамилия барыш керек. Ошо миллиондун ичинде мен да бармын, жанагы орфография катанын ичинде. Анан менин атамдын аты дагы Дүйшеке деп, атамдын аты Дүйшеке. Мен атамды да текшерип көрдүм тизмеден. Ал бүгүнкү күндө Борбор шайлоо комиссиясынын тизмесинде Калилин участкасында Торкенде Сарпашев Дүйшенбек деп жүрөт. Дүйшекен Дүйшенбек. Бул да орфографиялык ката. А паспортунда Дүйшеке. Ошондуктан биз паспорттук негизге алып келишибиз керек. Бул деген бир 15-20 миңдин ичинде тактала турган маселе. Бул шайлоого чейин дагы 10 жолу тактаган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан бул тизмет тазаланып атат деген ошондон да биз ошон үчүн биз Борбор шайлоо комиссиясы менен биздин паспорт системасынын базасы биометрика база менен салыштырып бир гана тизмени түзөбүз. Ушул орфографиялык каталардагы тизмелердин ичинде бар экенин, жок экенин жарандар кантип билсе болот? Азыр бүгүнкү күндө эми кыргыз, орус тилдеринде интернетке чыгардык. Шайлоо СРС KG деген сайтты ачтык. Мына 15 күн болду иштей баштаган. Абдан көп кишилер кайрылып атат. Сиз өзүңүздүн да жарандык парызыңызды аткарып текшерип көрсөңүз болот. Ошол жерде шайлоо СРС KG деп англис тилине алсаңыз, ошол жерден таблица чыгат, фамилияңызды киргизесиз, атыңызды киргизсеңиз, анан кайсы регионду 3-чү таблица ошо турат. 3-чү таблица кайсы региондо экениңизди терип киргизсеңиз, бир жарым мүнөттүн ичинде сиз кайсы участкада экениңизди чыгарып берет. Анан тушунда биометрика тапшырдыңыз, тапшырбадыңызбы, ал да чыгат. Ошондуктан бул жерден дагы андан башка ал сайтта, порталда жардам кайрыла турган телефондоруңуз да бар. Ага кайрылсаңыз болот, эгер так болбой калган болсо. Жок болсоңуз жанагындай жардамчы терезелери бар, ага кайрылсаңыз болот. Анан консультативдик 15 тиге жакын суроолор бар жерде. Адамдар берип жүргөндө, негизги берип жүргөн суроолорго жооптор да бар. Ошол сайтка кирсеңиздер, толук маалымат алсаңыздар болот. Ушул көрсөтүү чыгарын биз Facebook аркылуу окурмандарга дагы билдирген элек. Эгерде силерде кандайдыр бир кызыктуу суроолор болсо берсеңиздер депчи. Ошондон бир суроону бергим келип турат. Бул жерде Баткен облусунун тургуну Майрамбек Сыдыков деген жараныбыз мындай суроо берген да.
биометрикалык маалыматты топтоо шайлоодон кийин токтотулуп иштелбей калбайбы деп өзүнүн кооптонуусун билдирген да. Биометрикалык маалыматты токтобойт. Анткени бизде былтыр Кыргызстанда 160 000 бала төрөлдү. Бул жакшы кабар. Элибиз өсүп атат. Жыл сайын 100 000га жакын окуучубуз 10 класста бүтөт. 11 класста азыр. Паспорт алат 16 жашка толгон балдар. Ошондуктан бизге жыл сайын дагы толукталып турат, эч качан токтобойт. Болгону гана шайлоого 15 күн калганда чейинки тапшыргандар гана шайлоого кире алат. Андан кечигип калгандар шайлоого гана кире албай калат, а калган учурларды толук кандуу биометрика базасына тапшырып берсе болот. Болгону гана эми аз учурдан пайдаланып шайлоого кире атат, эртерээк тапшырып койсоңуздар, жанагындай шайлоо укугуңуздан ажырабайсыз. Ал эми шайлоого катышпайм десеңиз, андан кийин деле тапшырсаңыз болот, бирок негизи биз мыйзамда жазылган ар бир жаран салык төлөгөнгө милдеттүү сыяктуу эле биометрика базасын тапшырганга милдеттүү. Анткени бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн керек, мамлекетти башкаруу үчүн керек, ошол эле чет элдик экстремизм менен күрөшүү үчүн керек, кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн керек, коррупция менен күрөшүү үчүн керек. Ошондуктан биз милдет катары мыйзамга киргизилген. Тайрек мырза, акыркы суроо. Мына биометрикалык маалымат боюнча да биометрикалык маалыматын тапшыра албай калган жарандар шайлоого кирбейт. Туурабы? Туура. Мыйзам боюнча ошондой. Мыйзам боюнча ошондой деп кирди. Эми ошол тапшыра албай калган жарандар шайлоого катышкысы келип турса, эмне кылыш керек? Ошол мисалы кыска убакыттын ичинде. Азыр бул биринчиден экөөбүз көрсөткөн телепередачаны көрүш керек. Сөзсүз түрдө. Көргөндөн кийин эртең барып, ушул шайлоо участкасына же жакын жерде жайгашкан пункттан биометрика базасын тапшырып коюш керек күн мурунтан. Эгер ага болбой турган болсо, шайлоого баргысы келип атса, 15 күн калганга чейин тапшырса катыша алат. Болбосо бул шайлоого катыша албай, кийинки шайлоого катышат. Мен бул суроону берген себебим, бизде Facebook'тагы окурмандарыбыздын көпчүлүгү ушул суроону берген да. Шайлоого чейин канча күн ичинде мен биометрикалык маалыматты тапшырып калсам болот деп. Ошон үчүн мен тактоо иретинде ушул суроону бердим. Рахмат сизге, урматтуу телекөрүүчүлөр. Күн маектин бүгүнкү чыгарылышы соңуна келип жетти. Биз бүгүн биометрикалык маалыматтарды тапшыруунун жүрүшү туурасында сөз кылдык. Коногубуз биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев болду. Көрсөтүүнү Кылычбек Мырзалиев алып бардым. Амандыкта жолугалы. Ayal debe, ayaldın bir düşükü. Baldarım dep, tınbay çapkan gün tünü. Tündük bolsa, bizden yaşayın. Бұл гүлдет мына şu айгүл гүлін көргенсің ғой, құтты айгүл гүлінде болып, бетте мынандайды мындай қылып. Şu қытайский розадан мынандай тамырларына су құйып. Мындай ескіргендерін алып, жаңыларын қалтырып, осындай ұрықтарын теріп. Мен кемпір